Социалдык түйүндөргө кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан кийин Баткенден Тажикстанга аткезчилик жол менен күйүүчү май ташылып жатканы боюнча видео материалдар кайрадан жайгаштырыла баштады. Мана Леликте ГСМ өтпөт токтотобуз дедиле, мына кайра эле кайтып эле мынакей. Мына черный ходдор менен ошо өткүзөт экен. Мына азыр местный жителдер бар экен. Мынакей. Биз мына Кулунду деген эмен алда турабыз, мына Кулундун жанындабыз. Кулунду айылы бия коммунизм. Мана биздин кыргызбайдын кылган кылыктарын карагыла мына. Бул в общем туура эмес нерселер. Ошол жерден алып келет экендер кеч түнү. Бул Кайрыгач деген жер Кулундуга карайт. Бу жерде таможник пограндар эле өздөрү киришет этет окшойчу. Посттон көрүнөт да, пост алыста турат го көк здание. Ошол пост. Кайрыгач посту. Ошонун алдынан проход бар, жол. Вышка бар. Вышканан дагы көрүнөт. Посттун өзүнөн дагы көрүнөт. Бүгүн тартылган 10-май. Boş Şakir. Ümit boş mu? Бирок УКМК бул маалыматты четке кагып, тасмадагы бензовоздор күйүп кеткен май куюучу жайда калган бензинди алуу үчүн барганын айтат. Маалыматта Лейлек районундагы Исфана, Кайрагач, Сай айылдарында аткезчилик жол менен ташылган товарларды өткөрбөө боюнча атайын мобилдик посттор коюлуп, Лейлек районунан жергиликтүү күйүүчү май Тажикстанга ташылбашы үчүн тийиштүү чаралар көрүлүүдө. Мындан улам ар бир бензовод баруучу жерлер тыкыр көзөмөлгө алынууда деп айтылат. Анткени менен 10-майдагы парламенттин тармактык комитетинде Жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматов Тажикстанга күйүүчү майлоочу майлар аткезчилик жол менен ташуу уланып жатканын айтып, аны токтотууга чакырды. Контрабанда боюнча көп суроолор берилип атат. Көп мындай түшүнбөстүктөр болуп атат. Биз какшап эле келатабыз мына 7-8 жылдан бери элечи. Бул контрабанда эмес, негизи термин туура эмес да. Бул реэкспорт. Салыктар ошол сиздер айткандай 20дан ашык заправканын бардыгы как положено төлөп келген салыктарынчы. Салыгын төлөйт. Бул контрабанда эмес. Бул биз пошлинасы жок Россиядан алып келген ГСМди бул жерден таможенный очистка жасап, салыгын төлөп, НДСин төлөп, как положено через пистолет сатылып атат тажиктерге. Эми бул жерде биз ушундай жол менен мамлекеттик казынаны толтургандан көрө толтурбай эле коюшубуз керек да, бир патриоттук сезимди ойготуп, таптакыр эле ушу реэкспортту мына жапкыла деп эле какшап келатпайбызбы мына 7-8 жылдан бери. Бул учурда ТАСС маалымат агенттиги экономика министрлигине таянуу менен Орусия өлкө ичинде күйүүчү майдын кымбатташына жол бербөө үчүн мунай заттарын экспорттоого чектөө кириши мүмкүндүгүн жазып чыкты. Анда чектөө 3 айга белгилениши мүмкүн экени айтылып, тизмеге АИС 80, 92, 95, 98 күйүүчү майлоочу майлары кирген.